Салам достор, бүгүн Темине каналында Кыргызстандагы эң бай 5 киши жөнүндө айтып беребиз. Каналга катталгыла, коңгурону баскыла, комментарий калтыргыла, аянбагыла. Анда эмесе биз баштайбыз. Кыргызстандагы эң бай адамдар. Жалпысынан Кыргызстандагы миллионерлердин саны 1000ди чапчайт. Анда эмесе Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарын кимдер толуктайт көрөлү. Биринчи орунда Өмүрбек Бабанов 1970-жылы 20-майда Казакстандын Чымкент айылында туулган. Өтө ийгиликтүү саясатчылардын бири. Республика партиясынын негиздөөчүсү. 1993-жылы Тимирязев атындагы Москва айыл чарба академиясын аяктаган. Бийликке аралашуудан алдын бизнесмен алектенип, пахта компаниясын жетектеген. Нефть продуктылары ташуу менен да алектенген. Байлыгы 1,5 миллиард долларга бааланат. Экинчи орунда Аскар Салымбеков, Кыргызстандын легендаралуу адамы. Ал мамлекет ичинде мамлекет курган. Дордой ассоциациясынын жана да ушундай эле аталыштагы футбол клубунун негиздөөчүсү. Байлыгы 1 миллиард 200 миллион долларга бааланат. Үчүнчү орунду Алмазбек Атамбаев ээлейт. 1956-жылы 17-сентябрда Арашан айылында туулган. КСДПК партиясынын негиздөөчүсү, Кыргызстандын 4-президенти болгон. Москва башкаруу институтун аяктаган. Байлыгы 600 миллион долларга бааланат. 4-чү орунда Нариман Тулеев 1963-жылы 24-декабрда Фрунзе шаарында туулган. 2008-жылдан 2013-жылга чейин Бишкек шаарынын мэри болуп турган. 2 уул, 1 кыздын атасы. 1985-жылы Фрунзе политехникалык институтун аяктаган. Байлыгы 500 миллион долларга бааланат. 5-чи орунда Кадыржан Батыров 1956-жылы 9-мартта туулган. Өтө бай жана ийгиликтүү ишкерлердин бири. Кыргыз Республикасынын экс-депутаты. Кыргызстандагы өзбек коомунун лидери. Ош окуясына 2013-жылы күнөөлүү деп табылып, Швецияга качып кеткен. Байлыгы 400 миллион долларга бааланат.